Азыркы заманда технологиясыз жашоону элестетүү кыйын. Айрыкча билим берүү тармагында заманбап технологиялар чоң өзгөрүүлөрдү алып келди. Мурун окуучулар маалыматты китептен жана мугалимдердин түшүндүрмөсүнөн гана ала алса, бүгүнкү күндө алар дүйнөнүн каалаган бурчунан маалыматты издеп, видео сабактарды көрүп, онлайн тапшырмаларды аткара алышат. Бул өзгөрүүлөр билим берүүнүн сапатында да, формасына да чоң таасирин тийгизүүдө. Интернет аркылуу окуучулар керектүү маалыматтарды бааттап алышат. Мисалы, YouTube платформасынан графикалык дизайн боюнча миңдеген акысыз сабактар бар. Ошондой эле Google издөө системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган бурчунан каалагандай тапшырмаларды же болбосо материалдарды таба алышат. Бул мүмкүнчүлүктөр окуучулардын өз алдынча изилдөө жөнөмүн өнүктүрөт. Акыркы жылдары онлайн окутуу өзгөчө өнүгүүдө. Мисалы, Курши жана Udemy сыяктуу платформаларда ар кандай багытта курстар бар. Мугалимдерге да, окуучуларга да жаңы билим алууга шарттарын түзүп келет. Эгер мурда сүрөт тартуу кагаз жана карандаш менен гана чектелсе, азыр балдар компьютердик программалар аркылуу өз идеяларын ишке ашыра алышат. Булардын катарында биринчи Adobe Photoshop. Бул программа сүрөттөрдү оңдоо, коллаж жасоо жана катмар же болбосо лейер менен иштөөнү үйрөнүп, андан сырткары биз телефонго, камерага тартылган сүрөттөрдүн аларга туура түстөрдү берип, формасын өзгөртүүдө чоң таасирин тийгизет. Андан кийин Canva программасы. Canva башталгычтар үчүн абдан ыңгайлуу платформа. Бул мугалимдерге да жана биз окутуп жаткан окуучуларыбызга өтө жакшы платформа. Бул жакта биздин балдар плакат, логотип, баннер же болбосо чакыруу кагаздарын оңой жасап үйрөнүшөт. Бул алардын чыгармачылыгын өстүрүп, өз алдынча долбоор түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Adobe Illustrator. Бул программа логотип жана вектордук иллюстрациялар түзүүдө колдонулат. Окуучулар формалар менен иштөөнү, композиция түзүүнү жана бренд стилин ойлоп табууну үйрөнүшөт. Заманбап технологиялар сабакты кызыктуу жана интерактивдүү кылат. Мисалы, презентациялар, анимациялар жана видеолор аркылуу көңүлүн бурат. Практикалык иштерде компьютер аркылуу балдар сабактарын аткаргандыктан сабакка болгон кызыгуусу алда канча артат. Алар өз эмгегинин жыйынтыгын дароо көрүп, каталарын тез оңдой алышат. Мисал катары ала турган болсок, буга чейинки сүрөт ириминен сүрөт тартып келип, кичинекей каталарды оңдоо мүмкүнчүлүгү болуп, ал эми чоң ката кете турган болсо, анда кагазга жаңыдан сүрөт тартууга туура келген. Бирок азыркы учурда заманбап технологиялардын, программалардын жардамында кетирген катабызды дароо оңдоого жана аны туура сактоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бир гана окуучулар эмес, мугалимдерге дагы ошол электрондук сүрөттөрдү сынактарга катышкан учурларда туура сактоо, туура жөнөтүү, ошол эле PNG, JPEG, PDF, Docs, PPTX форматтарын туура өздөрү билүүсү, туура жаттоосу, ошолорду талапка жооп бергендей жөнөтүүсү жана катышуусу шарт болуп калат. Мен өзүм IT жана графикалык дизайн ириминен сабак берип келгенине карабастан, эч кандай жасалма инчиликтер тууралуу өндөлгөн үн же болбосо эч кандай кадрлар болгон эмес. Себеби 2025-жылдын статистикасынын негизинде дүйнө жүзүндө жалпы жумуш орнунун 25%-ын жасалма интеллекттер камтыган. Бул дегени жалпы жумуш орнунун 25% адамдары жумушсуз калды дегенди билдирет. Ал эми билим берүү жаатында боло турган болсо, көпчүлүк учурда окуучулар дагы, мугалимдер дагы бул жасалма интеллекттерди колдонуп калат. Бул жасалма интеллекттер баланы да, мугалимди да өтө жалкоолукка алып келет. Андан сырткары бул адамдын ой жүгүртүүсүн кыскартып коюшу мүмкүн. Себеби биз өзүбүз эмгек кылып, ой жүгүртүп бир нерсени, бир ишти аткаруунун ордуна биз ушундай жасалма интеллектке салып коебуз. Ал биздин ордубузга жумушту аткарып берет. Биз ал жумуш кандай жол менен жасалганын такыр билбей калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан сиздерге ата-эне жана билим берүүчүлөр катары кайрылып кетет элем. Балдарды жана өзүңүздөр ушул нейросетти үйрөнүүгө жана үйрөтүүгө кетирген убактыңыздарды балдарды эмгек кылууга, туура ой жүгүртүүгө жана туура иштөөгө үгүттөңүздөр жана үйрөтүңүздөр.